Саламатсыздарбы замандаштар. Мен ИПАР компаниясында 14 жылдан бери иштеп келе жатам. ИПАР компаниясына келгенче толтура ооруларым бар болчу. Эң эле мени кыйнаган оору бул эки бутумдагы ревматизм болчу. Кечке чейин бассам ооруп калчу, погода бузулса ооруп калчу. Анын кечинде мен өзүм буттарым менен сүйлөшчүмүн да. Силер баспай калсаңар менин балдарымды ким багат депчи. Анан барган сайын оорулар кошула берди. Өпкөдө бронхит, ашказанда гастрит, нервный стресс, анан барып женский жактан миома кошулду. Ошентип бирок өзүмдү лечение кылганга акча жок эле. Балдарды багыш керек эле, балдардын контрагын төлөш керек эле деген ошондой задачалар бар болчу. ИПАР компаниясына жолуккандан кийин мен биринчи кезекте эле баягы бронхитим хронический болуп кетти. Ар бир сөздүн арасында жөтөлөт элем. Барасыңбы, келесиңби деп элдер менен сүйлөгөндөн уялып калдым. Анан дарыланганга туура келди. ИПАРдан мен продукция иче баштадым. Розовое масло, гулясаль деген продукцияларды ичип, менин бронхитим 20 күндө айыкты, жөтөлү токтоду. Анан кийин миома кетти, кайсы күнү бутумдагы ревматизм кеткенин билбей калдым, буттарым оорубай калды. Продукцияларды акча жетишинче иче баштадым, чекесинен иче баштадым. Анан гастрит кетип калды. Беттеги толтура бырыштардын баары кетти, нервный стресс кетти. Азыр балдар ызылдап чырылдаса дагы мен спокойный кабыл алам да. Кудайга шүгүр, үйдө семьяда дагы чоң результаттар болду. Жолдошумдун тахикардиясы бар болчу, жылына 2 жолу больницага жатат эле. Ал азыр больницага жатпай калды. Ушул продукциялардын негизинде вылечилась. Айта берсек, результаттар көп, семьядагы результаттар. Кудайга шүгүр, разымын ушул компаниясына, ушул ИПАР компаниясынын администрациясына разымын, Абдулхаким Мухаммед Эминге дагы разымын.